Карлар күнүнө карата Борборгаладагы жеңиш аянтында өлкөнүн 7 дубандан чогулган ата-апалардын согушка каршы жер жүзүндө тынчтык болсун деп аталган флешмоб өттү. Иш-чарада кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кол салууда мекен чегинде туруп окко учкан эр-азаматтар эскерилип, өчпөс отко гүл чамбар коюлду. Акциянын максаты өлкөдө тынчтык болсун деген ураан менен элди биримдикке, ынтымакка жана сабырдуулукка чакыруу. Бұл акция флешмоб ошо энелерибиз тынчтык болсун деп, дүнүйө жүзүндө эч качан апат болбосун, дүнүйө жүзүндө тынчтык болсун, энелердин көз жашы чыкпасын, көз жашы ыйлабасын дегендей ушундай бир флешмоб өткөрдүк биз. Баткен элинин эрдигине биз таазим кылып, энелерине таазим кылып, ушундай баатыр, эр жүрөк энелерибиз бар экен, ошолор өзлөрүнө окшогон жакшынакай балдарды тарбиялаптыр. Элиме мен кайрат кылгыла дейм. Элим аман болсун, согуш эч качан болбосун. Биз эч качан апалар согушту каалабайбыз. Элге тынчтык болсун дейбиз. Эли журтубуз аманчылык болсун, токчулук, молчулук болсун. Бала чака бардыгы алдыбызда болушун каалайбыз.